Баарыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен чорный лес рулетин рецептөө менен бөлүшөм. Сизге белок, сахар, какао, крахмал жана фундук керектелет. Бардыгын описанияга жазып коем рецептти. Ал эми фундукту алдын ала духовкага 5-10 мүнөткө кууруп, сыртындагы кабыгын алып, блендерден майдалап эзип алабыз. Белокту чалабыз, посудаңыз кургак жана таза болуш керек. Темир же стекло идишке жасасаңыз жакшы болот. Андан кийин бардык азыктар комнатный температурада болушу шарт. Посудаңызды оодарганда белогуңуз түшүп кетпей турган состоянияга чейин чаласыз. Андан кийин фундук, крахмал, какаону кошуп жакшылап аралаштырасыздар. Көп аралаштырбаңыздар, белок отуруп калбасын. Рулетти бышырганга тефлоновый коврик же сапасы жакшы пергамент кагазын колдонсоңуз болот. Мен өзүмдүн духовкамда 130 градуста 30 минуттан ичинде бышырдым. Менин печкам Anna Unox печкасы. Рулет бышып чыкканча начинкасын жасайбыз. Мен черная смородина колдондум. Негизи вишня кошуш керек болчу. Черная смородина менен сахарды отко коюп жакшылап аралаштырабыз. Сахар эригенге чейин, сахар эригенден кийин крахмалга сууну кошуп аралаштырып, ошону кошобуз дагы аралаштырып турабыз. 5-10 мүнөттө даяр болот. Ушуна коюу состоянияга келгенде алып саласыздар. Биздин рулет дайын. Ушинтип үстүнөн басканда кытырлап туруш керек. Кремин жасайбыз. Бизге шоколад, творожный сыр, сливки керектелет. Бардык азыктар муздак температурада болушу шарт. Мен Казакстан шоколадын колдондум. Бардык азыктарды ченеп, үстүнө сахарды кошобуз дагы миксер менен жакшылап аралаштырабыз. Алдын ала шоколадыбызды микроволновкада эритип алабыз дагы, аны да кошуп жакшылап миксерлеп алабыз. Муздаган рулетибиздин оодарып, сыртындагы ковригин алып таштайбыз дагы. Крем жагабыз. Кремдин 4/1 бөлүгүн алып коесуздар. Ал үстүндөгү оформленияга керектелет. Начинканы жагып, жакшылап рулетибизди ороп алабыз. Алып койгон кремиңизди өзүңүзгө жаккан насадка менен үстүнө отургузуп, оформление жасайсыздар. Мына биздин рулет дайын. Аябай даамдуу, сочный, креми прям ооздон ээрип турган болот. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Менин каналыма сөзсүз катталып лайк басып кетиңиздер. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер менен бөлүшөм.